Ош шаарынын мэри Талайбек Насырбековичтин тапшырмасына ылайык Акбура дарыясынын эки жээгин көрктөндүрүү, санитардык тазалоо, эки жээгин бекемдөө иштери бүгүнкү күндө жүргүзүлүп атат. Атап айтсак, мына ушул жылдын башынан баштап февраль мартынан кышта суук болгонуна байланыштуу февраль май айынан баштап башталды. Негизи таш түзүү иштери жүргүзүлүп аткан. Азыркы күндө суунун көлөмү көптүгүнө байланыштуу азыркы күндө только бетон иштери, бекемдөө иштери жүрүлүп атат. Негизинен жалпы биринчи Акбура долбоорун эки этапка бөлгөнбүз. Вахапова көчөсүнөн Нурматовго Грен заводко чейин, Грен заводдон Наваи парктагы Достук көпүрөсүнө чейин. Эки этап менен бөлүп, биринчи этабын бүгүнкү күндө курулуш тендерге бөлүп, тиешелүү иштер жүргүзүлүп атат. Азыркы күндө жалпы 2,5 километрдин ичинен 1,5 километри таш тизилип бүттү. Андан 250 метри бетон менен бекемдөө иштери жүргүзүлүп атат. Азыркы учурда эч кандай мыйзамсыз курулуштарды алып салуу же да тоскоол болгон, долбоорго тоскоол болгон фактылар жок. Бүгүнкү күндө толугу менен ишти жүргүзүлүп атат. Өзү пландалган долбоор боюнча былтыры апрелде башталып, былтыры карантин болуп калды. Ошого байланыштуу 3 ай 4 айга чозулганына байланыштуу быйылкы жылдын аягына чейин бүтөбүз деп пландалганбыз. Бирок азыркы күндө суунун көлөмү көптүгүнө байланыштуу, өзүңүздөр билгендей, мына акыркы жаан чачуунун көптүгүнө байланыштуу 100 кубка чейин, 100 кубтан да ашык суу келгенине байланыштуу, Акбуранын ичинде иштегенге мүмкүнчүлүк болбой калганына байланыштуу Акбуранын жээгинин үстүндө ташка чейин тизүү, баягы бетон иштери жүргүзүлүп атат азыр. Негизи ушул жылдын аягында бүтөн дегенбиз. Эгерде мына суу азайып, июлдарда, экинчи кварталдын аяктарында суу азаят деген бизде божомол бар. Ошол божомол болсо, суу азайган мезгилде биз толугу менен иштейбиз. Ал эми кечээ күндө 2 жума, 3 жума мурда негизинен 5 бригада иштеп аткан. 4 бригада таш тизип, 10дон ашык техникалар иштеп, 1 бригада бетон иштери жүргүзүлүп аткан. Азыркы күндө суунун көптүгүнө байланыштуу, таш түзүүгө мүмкүнчүлүк болбогонуна байланыштуу азыркы күндө 2 бригада иштеп атат, кран экскаваторлор немелер менен.